5 микрорайонда 3 мектеп 21 июнь 2025 жылы жаңы мектепте курулуш ишин башташты. Жаңы мектепке пайдаланылган котлованды даярдаш үчүн мына дарактарды омуруп, эски асфальттарды сыйрып, бул жакта турник аянтчалардын баарын алып салды. Бет маңлайда турник аянтчасы бар болчу советтик. Ал турниктерди алып кene тетека жылдырып салды. Мектеп аянты мына ушундан баштап түз тетиги дөңгөлөктөр турган баскетбол аянтчасына чейин курулат деп атышат. Ал болсо чырпыктар 7-8 жыл болуп калган. Мындан 7-8 жыл мурун 5 микрорайондун 50 жылдыгын белгилешип, ошого карата отурушкан. Трактор менен сугарып, мектеп жамааты сугарып, андан калганы мен жыгачтар менен оңдоп түзөп ушундай карап турчу элем. Эми мунун баарын кыйып салышат окшойт. Ушу Кыргызстанда бир ойлонуп иш кылышпайт да. Бияка аянт түшө турган болсо, мунун баарын кайра кыркышат. Анда эмнеге өстүрдү? Трактор бир келип суу чачып кеткенде канча чыгым, анын баарын ойлобой бүгүн кыркып салышы мүмкүн. Биякта болсо тосуп атышат. А мектептин бул жеринде бассейн бар, советтик мезгилде иштечкен, азыр иштебейт. Жайдыргычтар бул жерден кишилер үзүлчү маселе. Элдин баары чуркап, абдан жакшы стадион болчу, кечкисин ушакта отуруп. Микрорайондогу элдер эми каяка барып билбейм, кечинде машыгыш үчүн чекесинен тосуп атышат. Бул жерге кышкысын балдар муз тээп өзүнчө эле көңүлдүү эле. Бул күндүн баары артта калат окшойт. Анткени жаңы мектеп курулганда чекесин тосуп салат да эч кимди киргизбейт, окуучулар деле ойногону көрүлөк жаңы курулган мектептерде. Анткени мисалы 7 микрорайондо 20 мектепти курганда мурун балдар кумуш ойночу эле, кышында, жайкысын. Пакистандыктар да келип ойночу эле. Азыр болсо эч ким кирбеген бир бопбос, кыргыздар айтып коет, мүрзө, бейит болуп калды деп, ошондой жерге айланды. Бул жерде жаңы курулганы жакшы, бирок ошондой элди киргизбей бейитке айланат окшойт да, өкүнүчтүүсү. Биздин жаштык доору кетип атат окшойт.